Жылына 3 миллион дана шифер шығарылат. Аймақтарды өнүктүрүү жылын алқағында облысқа 350 миллион сом инвестиция тартылып, Қызылқия шаарында ири заводтун курулушу башталды. Өнөр жай ишканасы ушул жылдын экинчи жарымында толугу менен ишке кирет. Баштапкы этапта 120 жумуш орну түзүлсө, бара-бара жумушчулардын саны дагы да көбөйөт. Аймактагы жумушсуздуктун жана миграциянын санын кыскартуу үчүн жумушчулар жергиликтүү тургундардан тартылаары каралган. Аны менен катар эле Кызылкыя шаарынын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө да ишкананын таасири чоң. Кызылкыя шаарында курулушу башталган заводдун эртерээк ишке берилүүсүн жергиликтүүлөр чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Бул жерден чыккан шиферлер борбордон ташылып келингенге караганда баасы арзан болот дешет. Учурда курулуш материалдары жол акысын кошкондо башка облустарга салыштырмалуу Баткенде кымбат сатылууда. Биздин адамдар только канттын шипырлары келет. Канча алыс жолдон келишет. Андан кийин алар баасын ашырып коюшат. Бизге мына өзүбүздөн Кызылкыядан чыккан болсо, Кызылкыяга мына Баткен облусуга, Ош облустарга шипырлар арзан болот. Элге, журтка эң жакшы шарт түзүлөт. Заводду курууга 350 миллион сом инвестиция тартылган. Кызылкыя шаары Союз учурунда өнөр жайлуу калаа болгондуктан ишкананын жандуу иштеп кетүүсүнө мүмкүнчүлүк жогору. Мындан сырткары цемент заводу да жакын жайгашкан. Мындан улам кыска убакытта курулуш иштери бүткөрүлүүсү күтүлүүдө. Кызылкыя шаарында жайгашкан бул шифер заводунун курулушу ушул жылдын 3-чү кварталында толугу менен бүткөрүлүүсү күтүлүүдө. Бул жерден жылына 3 миллионго жакын даана шифер өндүрүлүп, жергиликтүү базарлардан сырткары кошуна Өзбекстан жана Тажикстан республикаларына экспорттолот. Баштапкы этапта 8 толкундуу хризотил цементтик шифер чыгарганы турабыз. Экинчи этапта ошол хризотил цементтик шиферди краскалоо түстүү шиферлер чыгарганга пландаштырып жатабыз. Завод ишке кирсе, Кызылкыя шаарынын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө таасири тиет. Шаар бийлиги менен ишкананын ортосунда кызматташуу келишими түзүлгөн. Инвесторго шаар аймагынан 4 гектар жер аянты узак мөөнөткө пайдаланууга берилген. Ал эми ишкана ишке киргенден кийин социалдык пакеттерди түзүү каралган. Ар бир шаарда, ар бир райондо билесиздер, көйгөйлүү вопростор көп, жетишпестиктер болот, жетишкендиктер болот. Ошолордун негизинде жылына мэриянын программасы кабыл алынганда, ошонун негизинде биз түзөбүз социалдык пакеттерди. Бул жерде жол курулуш тармагы бар. Анан бала бакчанын реконструкциясы болуп калышы мүмкүн. Же болбосо бир аллеяны ачуу программасы болуп калса, ошондой направлениеде болот бул социалдык пакеттер. Мындан сырткары 120 жумуш орну түзүлүп, басымдуусун жергиликтүү тургундар ээлейт. Баткен облусунда жумушсуздуктун айынан сырткы миграция күч. Андыктан өнөр жай ишканаларын куруу аймактагы негизги багыттардын бири. Былтыр облуста жалпысынан 6,5 миңден ашуун жумуш орду түзүлгөн. Нургазы Жайнаков, Рысбек Мазайыт уулу, Коомдук 1 канал, Баткен облусу.